Мен Жумагулова Ниргүл Курманбековна болом. Ушул Эски Мас айылынын тургуну боломун. Биз ушул иштелбей калган жүндөрдү кайра иштетүү максатында анан ушул айылдагы келин кыздарга дагы жумуш болсо деп жогорку өзүбүздөн чоң апаларыбыздан ушул үйрөнүп атабыз. Азыр ушул күндө ушул тапта ушундай иштерди жасап атабыз. Негизги ушул корпоративди түзүлгөнүбүзгө быйыл 5-жыл болот. Биз азыр ушул бүт иштелбей калган жүндөрдү, таштап аткан жүндөрдү топтоп, элдер уже көнүп калды, өздөрү алып келип беришет бизге жүндөрдү. Ошону жууп тазалап, кайра иштетип атабыз. Ушундай жакшы шырдактарды кылып атабыз. Жүндөн төшөктөрдү жасап атабыз. Журкандарды жамынган. Жүн салып кемзирлерди кылып атабыз. Шырып. Чокойлорду жасап атабыз жүндөн. Ат жабдыктарды, тердиктерди. Ушул 12 келин эмгектенет биздин ушул корпоративде. Азыр ушул күндө суукка байланыштуу үйүндө отуруп иш кылгандарыбыз дагы бар да. Үйүндө жүн тытып бергендер бар. Жиби ирип бергендер бар. Чоң аксакалдар дагы бар. Ошол азыр жасаган жумушубуз. Өзүңүз мисалы үчүн буга чейин кооперативге келип калганга чейин колдонуучулук кылчу элеңиз же өнөрдү кимден үйрөндүңүз эле? Корпоративге келгенге чейин ушул үйдө эле машинка тикчү элек, эми курак кылчу элек. Анан мондой жүндөн жасаган буюмдарды эми ушул корпоративге келип, анан ушул жогору жакта апаларыбыз үйрөткөн боюнча үйрөнүп атабыз, ошол боюнча жасап атабыз.